Sizlerге күлкүмүштүү болот. Мен сизге бир азыркы замандагы эң бир чоң бир оор проблеманы айтам. Мынакей, бул жерде турган кыздарым мен. Мынакей жаңы турмушка чыгам деп даярданып аткандар. Мына аял алам деп даярданып аткандар. Үй бүлөлүү болоюн деп даярданып аткан менин жаштарым, менин инилерим, менин нүкөлөрүм, менин карындаштарым, менин кыздарым. Азыр жаш дүйнөдө өтө чоң бир оорлар пайда болгон. Ошонун бирөөсү бул аутизм. Аутизм деген оору бул азыркы заманда өтө чоң бир маселе. Балдарыңар төрөлүп, сонун бала төрөлүп туруп, 2 жашка келгенде балаңыздардын развитиясы артта калат. Балдар сүйлөбөй калат. Мындай айтканда бала жинди сыяктуу болуп, бул нерсени Алла Таалам көтөрө турган энеге берет го деп ойлоп коям. Ошол себептен азыртадан жашооңорду фастфудтан, ошол мезгилде субханалла жеңил кийинип жүрүүдөн, курсагыңарды ачып жүрүүдөн, шыйгылчаңарды ачып жүрүүдөн мен силерди сактангыла деп айтмакмын. Дайыны жок жана флеш, горилла, дагы эмнечесиңер? Маймыл. Ушундай нерселерди ичпегиле деп айтмакмын. Өзүңөрдүн мындай айткан жашооңор ПП дебейин, здоровое питание колдон келсе илгеркидей эле койдун майын жегиле. Өзүңөрдүн субхан ден соолугуңарды карагыла. Ар нерсени кыла бербегиле деп айтмакмын. Эркектер айланайындар. Ар кандай жанагындай айванча ар ким менен кошулуп жүрө бербегиле. Эркектер өзүңөр субханалла ар кай жактан жанагындай бир оокат деп неге өлүп калчу деп субханалла суукта жанагындай бир жүрбөгүлө. Өзүңөр ден соолук карагыла. Анткенсе бизге деген Кыргызстанда эгерде официалды айта турган болсом, мисалы, примерно бир 10-15 миң, 20 миңге жакын уже мындай айтканда аутизм менен ооруган балдар бар. ЗПР, РАС, ЗРР дейт булар. Аябай чоң маселе бул. Өзүңөрдүн ден соолугуңарды карагыла. Өзүңөр моралдык жактан да эч качан чөкпөгүлө. Чөксөңөр деле ошол эле нерсе болот. Баарыңар апатияга түшүп каласыңар. Көпчүлүктөрү, кыз жаштардын көпчүлүктөрү жанагындай бир панический атакаларга болуп калган. Өзүлөр жашагысы келбейт, эч ким менен сүйлөшкүсү келбейт. Бул жан айтпайын деп атканым ушул болчу, анткени мен прямой ушу менен алектенемин. Илгери Зомбиленд деген китептер, кинолор чыккан болчу. Мен ойлоп турмун, булар кандайча бул адамдардын жаныбар басып жүрөт, бирок эмне болот деп. Ошол кино азыр келген, азыр билесиңерби? Силер билбейсиңер ошону. Муну бул энени зыркырап аткан нерсе, мен жөн эле коеюнчу десип, бирок эже карачы жооп мен стресс, мен билем эже сиздин стрессиңизди. Анткени себеп субханалла мен сиздин балдарыңызда мен жашайм.